кыялдануу өзүнчө бир чоң бакыт. Кыял өзүнчө бир чоң бакыт. Адам отуруп кыялданат кедечи. Келечекте мындай болам, мындай кылам, байымын, колума мындай келет, аалым болом, китептерди окуйм. Менин бизнесмен досум келди. Анын ошол дүйнө жүзүнө тараган Тауба деген фирмасы бар. Жалаң хижаб деген. Кыргызстанга келип сүйлөшүп отурсам айтат да, "Ма ахлал хаял" дейт да. Кыялданган кандай сонун дейт да. Мен дейт, мурун дейт кыялданчу элем дейт да. Ушул бизнес баштаганда дейт, ушу жоолукту мен дүйнөгө бренд кылып таркатамын. Кичинекей мамлекетте жашап, ушул жерде жүргөндө, баштап атканда, бир машина, эки машина алып тигип баштаганда дүйнөгө таркатамын деген кыялым бар эле дейт. Азыр дейт, дүйнөнүн көпчүлүк жерине барып таркаттым дейт да. Ошол мен ал жаштыгымда эстеткен кыялдарым ишке ашып атат дейт. Махлал хаял дейт. Дагы эми дейт, башка нерсени кыялданам дейт. Олтуруп алып, башка нерсени кыялданам дейт. Кыялдануу кандай бакыт дейт да. Чындап эле кыялдануу бир чоң бакыт. Адам отуруп алып кыялданыш керек, ошону ишке ашырганга аракет кылыш керек. Мен көп жерде айтам, Алла Таалам Хадис кудуси айтат, мен пендемдин оюнда кадаймын дейт да. Мен пендемдин оюнда кадаймын дейт. Кандай ойлосо, ошондоймун дейт. Жакшылыкты ойлосоң, жакшылыкты кыялданып отурсаң, Алла Таалам ошону берет. Жамандыкты ойлосоң, Алла Таалам кээде ушу жамандыкты берет. Байкайсыңарбы? Азыр жеңилип калат го деп турсаң, ушу кыялдандың, дароо ошо кыялың ишке ашат кээде. Мындай болот го деп жаман кыялданасың, дароо ошол нерсени көз астыңда көрөсүң. Силерде ушундай болобу болбойбу? Менде көп болот андай. Кээде мындай болуп калат го деп турсам эле, менин кыялдагымдагы нерсе ушул нерсеге келет. Кээде жакшы жагынан жаман жагын ойлой элек да ушу жакшы жагын кыялданасың. Азыр мындай болот деп. Алла Таала айтып атат, мен пендемдин оюнда кадаймын деп. Жакшы кыялдан.